Артковаевич, асыл тукум мал чарба жайыт жана той департаментинин асыл тукум мал чарба бөлүмүнүн өнүктүрүү бөлүмүн жетектейм. Бүгүн мына биздин департаменттин алдындагы Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунун филиалы болгон Таластагы Михаил Николаевич Лушихин атындагы плен заводдун койлорунун жанында турабыз. Бул койлор арендада иштетет. Азыр мына бул турган горный тоо меринос породасындагы койлор булар уяң жүн, меринос жүнүн берет да, уяң жүн. Бул койлорчу. Анан бул акыркы жылдары меринос жүнгө болгон баа жок болуп, чарбалардын акыбалы начар болуп кыйналды да абдан. Эми азыркы ушул жаңы этапта быйылдан баштап ушул мамлекеттик асыл тукум заводунун мурунтан бери чогулуп калган жүндөрүн алуу боюнча Кыргыз жүн ассоциациясына өкмөт акча бөлүп берип, ошол жүндөрдү алдырды. Анан ал ассоциация ошону андан ары иштетип, касиет ишканасын эгер ассоциация өткөрүп берсе, ошол жерден таза мындай даяр буюмдарды жип ийрип, анан Европага чаранга чоң аракеттерин көрүп жатат. Кудай кааласа, ушул иштер болуп кетсе, жүндүн баасы өсө баштайт. Эгер жүндүн баасы өсө баштаса, бул кой өтө баалуу. Бул жерден биринчиден койду жыл сайын кыркып, жүн алып, жүндүн акчасын алса болот. Андан тышкары кой бул эркек козу туулуп, аны бычмал кылып, ириктеп коет баалык. Эгер ирик кылып, аны дагы жайлоого чыгарып, жайлоодон күзүндө семиртип, күзүндө алып келип этке төксө, бул эт да берет, жүн да бере турган кой да. Бул эки багыттачы. Эти дагы бул койлордо куйрук, азыркы жанагы эт май багытында койлордо куйрук жок буларда. Буларда таза эт чыгат. Тушасынан эти бир 25 килограммга чейин алып барса болот. Жанагындай козу балышоктордончу. Анткени булардын генинде ошол заложено да. Просто азыр дагы биз өкмөттүн токтомун даярдап атат. Суу ресурстар жана айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинин алдындагы бөлүмүндө ушул токтом долбоору даярдалып, Россиядан ушул канын жаңыртканга бир 100 кочкор алып келебиз деген ушундай иш чаралар бар алдыда. Кудай буйруп ишке ашып калса, ал дагы бул кочкорлордун канын жаңыртып, негизгиси бул кочкорлордун канын жаңыртыш үчүн бул меринос Австралиядан чыккан да. Австралиядан алыш керек да кочкорду бир кан жаңыртыш үчүн. Бирок ал пока эми ал Австралияга жеткиче муну Россиядан дагы жаңыртып турсак, жакшы эле иштер болот. Анан эң негизгиси ушу жүн маселесин чечсек, жүндөн биздин Кыргыздын азыр Монголиянын койлорунун жүнүн Европада бренд кылып талашып атат дейт фирмаларчы, мындай даяр буюм чарангачы. Анан эми биз Монголиядан кем эмеспиз, ушундай бир уровеньге жетсек, ушул биздин жүндү дагы Европага балдар аракет кылып атат. Кыргыз жүн ассоциациясынын жигиттери Аймен Касенов, Алибек, алар да аракет кылып ушул жака чыксак деген уже жол даярдап алышты. Эми Кудай кааласа ушу жанагы бул жерден даяр жүндөрдү ийрип, ошол жактан даяр буюмдарды алып келип көрсөттү. Ал өткөндө президенттин тиги тоо боюнча выставкасында Аймен Касенов көрсөтүп, президентибиз өзү карап көрүп таң калды дейт. Биздин жүндөн футболка, носки, мындай куртка жанагындай эркек балдардын. Ушундай буюмдарга жасаганга жетишсек, анан эми бул мындай да, азыр дыйкандар, фермерлер, биздики фермерлер карап турат, кайсы багыт пайдалуу. Эгер бул багыт пайдалуу болуп кетсе, эчтикеден сурабай эле өздөрү эле киришип, өздөрү көбөйтө баштайт муну. Анан ушул жолдон эле бир түрткүнчү керек болуп турат ушу азыркы маалда. Эми мына былтыр бир жыл болду бизге өткөнүнө. Бул илимий изилдөө институтунун биздин департаменттин алдында бир Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводу болуп, ошондон бери мына
биз ошо малдын башын көбөйтүүнүн аракетиндебиз. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыз, райондордо козулары мына төлү менен көрүнүп турат бул жердечи. Быйылкы төлү менен. Эми буюрса жакшы эле болот. Ушундай төлүн көбөйтүп, койдун башын көбөйтүп, бул жерде эң чечүүчү нерсе маточный поголовье дейт, ушу ургачы койдун тобу жогорулачы керек да. Ошондо кочкор болсо алып келип кошсо болот. Жакшыртуу максатында, селекциялык максатында. Ушу маточный поголовьени көбөйтүүнүн үстүндөбүз азыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы, чоң рахмат.